Ben o İlbirsi жақындары біттім. Қолдан шықты. Илбирсти келтире жасаган Бактыбек Койчуманов Талас шаарында жашайт. Иринбеген уста жыгаш жана териден ушундай жапайы жаныбарлардын сөлөкөттөрүн дал өзүндөй кылып чыгарат. Бул Илбирсти жасоого 3 апталык убакыты кеткен. 2 жылдык, 3 жылдык топосын терисинен жасалды булар. Ичи олда сеткамак, фанер, ийиптер, чойыптер баран сыртынан каптап салабыз. Көстер болса кабачок, тиштер болса катуу жыгаштардан жасадык. Мындай төмөрлөргө отуруп коюп атырык. Кыргызстандын символдук кожомдой жарашат буну. Каарманыбыз Илбирстин терисин да өзү жасайт. Атайын сатып келип, ар бир тал жүндү кылдааттык менен боюп, жырткычтын чыныгы терисине окшоштурат. Ага устанын 2-3 күн убактысы кетет. Терисин биякта бул өзү Илбирстин терисин мектен жазып атырым. Мына алдагы Бишкектен алып келем мек Мадинадан. Мынакей чыныгы Илбирс эмес, бул искусственный, чары өзүм краскалайм бия Илбирске келтирип. Экологияга зыян кылбайбыз. Мына буну ар бир кыргыз үйүнө алып илип койсо керемет өзүнчө эле. Мына эмне деген карачы. Колу жөндөм каарманыбыз жыгачка жан киргизген усталардан жараксыз жыгачтарга бүркүт, тоотеке жана башка жапайы жаныбарлардын сөлөкөттөрүн түшүрүп, эко сувенирлерди жасайт. Мындай эмгектер устанын үйүндө абдан көп. Бул өзү гарбин жыгачтар. Алдын эле жасай берем өзүм. Оюма кандай нерсе келип ошону жасай берем. Жараксыз жыгачтар мынакей. Биягы путак, тиягы путакта отуруп ташталган жыгачтар да мынакей. Ошонун баарын колдонуп сувенир жасап иштейм. Каарманыбыз 40 жылдан бери ушул тармакта келатканын айтат. Өнөр эси сатуу жагын деле көп ойлонбойт. Көңүлү каалап турганда жасап, жыйнап кое берет. Каалоочулар издеп келип, келишкен баага алып кетишет. Мен өзүм сүрөтчүмүн да. Анан сүрөтчү болбой ушу сатчылыкка ооп кеттим. Дөңгөчтөрдүн бүркүт сувенирлердин баарын жасай берем, калтырбай бүт. Таласта туулганыма ыраазымын. Сувенирдин жыгачы да бул бака керек. Жеңил, жаракат түшпөйт. Алдыда дагы пландар Манас темасын жазайын деп атырмын. Ар бирден сувенир келтирип, мондай калың тактайга оюп жасап туруп, бир выставкага катышсам деп атырмын. Сыйлык бербей ал өзүнчө маселе. Иштеп жасай берем эмес. 60 жаштагы Бактыбек агада чарчоо деген жок. Эмгекчил каарманыбыз Илбирстен тышкары бугу, арстан, жолборс жана башка жапайы жаныбарларды окшоштуруп жасайт. Устанын колунан жаралган эмгектер өлкө аймагынан сырткары Орусияга чейин да алынып, кызыгуу жаратууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.